Менде бала кезден ошол чыгармачылыкка аралашкан күндөн баштап мен ушул 19 жашымда өзү филармонияда, улуттук филармонияда улуу залкарларга аралашып калдым. Ошол алардын жоопкерчилигин, алар мага түздөн түз сен ушундай болушуң керек, ушул жоопкерчиликти сездиришиң керек, сен сезишиң керек деп үйрөткөн жок. Мен болгону аларды карап отуруп калыптандым да, мисалы үчүн тарбияландым. Өзүмө керектүү нерсени ала алдым, мисалы үчүн. Анан эгер бир эле адамды, мисалы үчүн эки адамды, бирөөнүн жалаң улуттук баалуулугу бар музыканы коюп, ошол күүлөр менен, манас менен, термелер менен, жакшы обондор менен, ыргактар менен, анан бирөөнү жалаң эле даңкылдак ошондой рэп жанагындай сөздүн мааниси жок деме кылып тарбиялап көрүш керек да мындычы.